Пайгамбарыбыздан дагы bir рецепт бар, bir формула. Бойлоктор эстеп алгыла ушуну колуңардан келсе жазып алгыла. Аялдардын жакшысы карасаң кабагыңды ачканы, буйрсаң буйрганыңды тапканы, көңүлүңдү тапканы, жана сен жок кезде өзүң жана байлыгыңды бек тутканы дейт. Чечмелеп көрөлү. Карасаң кабагыңды ачканы. Ал эмне ошол аялдын сулуулугу. Вот сулуулук дейбиз да, сулуулук. Мен анда bir kızdı sulu dep, ekинчи kızdı kunik desem бұл туура эмес болмок да. Аллах субханала тағала анда адилетсиздик кылган болмок. Бардыгыбыз сулуубуз кыздар, бардыгыбыз сулуу. Бирок кимдир бирөө өзүнүн ошол сулуулугун тарбиялай алды, кимдир бирөө тарбиялай албады. Бул тазалык, бул дин, бул иман. Мен бир да кызды куник деп айтпайм. Бир да сулуу кызды эгер имансыз болсо, аны мен сулуу деп айтпайм. Имансыз болсо. Имандуу кызды куник деп айта албайм. Себеби эмне десе, анда имандын өзүнүн сулуулугу бар, тарбиялап турат. Кабагыңды ачканы ал таза, балдарын куурчактай кылып кийинтирген, үйдү укмуш таптаза кармаган. Сен жумуштан келсең, сен жакшынакай тосуп алган. Өзү үч эле нерсе экен: эркектердин көңүлүн табуу жана эркектердин көңүлүн жабуу. Үч эле нерсе экен. Жумуштан жакшы тосуп алуу, жакшы тамак берүү жана жакшы узатып коюу. Ортосунда каалагандай араласаң боло берет экен. Каалагандай дөңгөчтө жаткырып алып араласаң боло берет. Жумуштан тосуп алуу, жакшы тамак берүү жана жакшы узатып коюу. Биздикилер кандай тосуп алат? Каякта жүрдүң? Тамакты тарак этип алдың, ыргытып коюп. Жесең же, жебесең ба. Ишке кетип атканда бүгүн тайнемдин таякесинин бөлөсүнүн үйүнө барыш керек, мынча таап кел. Кабагың ачылбады. Ача албады күйөөсүн кабагын. Буйрсаң көңүлүңдү тапканы деп атат. Сен бир нерсени кааласаң, жамбаштайын десең, жамбаштай элегиңде келип алдыңа жаздык түштү. Турайын десең жөлөдү. Отурайын десең төшөк салды. Сен кандай тамакты ичесиң, кандай жамбаштайсың, кайсы китепти окуйсуң, баарын сенин оозуңан чыгарбай табат. Жана сен жокто өзүн бек тутканы, жана сенин байлыгыңды бекем кармаганы дегени. Юху, абышка командировкага кетти эмес. Сен жокто сенин акең да үйгө кирбейт керек болсо. Эшик бекем, өзү да бекем. Көчөгө кажети жок чыга бербейт. Чыкса дагы сага каякта болбо, Маккада болбо, Мадинада болбо, сага телефон чалат. Магазинге чыгып келсем болобу деп. Мына ошо өзүн бек тутканы. Байлыгыңды бирөөгө бербейт, сен ордуңа бирөөнү отургузбайт. Мына ошол нерселерди каяктан байкайбыз? Каяктан билебиз? Жашап көрбөсөк менен, репетиция кылып көрбөсөк 1-2 жыл, каяктан билебиз десе, энесин көрөт экенбиз. Муну энелерге айтчу нерсе да, энесин көрөт экенбиз. Энеси ушундайбы? Анда болот ушуну алса болот. Түшүндүрө алдымбы? Чоң рахмат агай. Сиздин албетте устазыбыздын айтканынан кийин биздин аудиториядагы кыздар жана телевидение аркылуу көрүп аткан кыздар дагы өздөрүн кандай алып жүрүүсүн билип калды го деп жакшы үмүттөмүн да.